Baldarıma hiç kaçan köp bayıp ketişti, köp bayıp toplaştı, ruhsat berbeyin. Akçan köydü, baydın mı? Buna jürük adamlara jardam der. El yurtun hizmatını gördü. Biz hem şunda çöyde öskörmüz. Ata neleri biz dağın, şu tip meni terbiyeladılar. Yenda baldarın şu terbiyeladılar dağın. Şiiftin uyu biliyorsun da Allah razı olsun. Ekayga jetpey başta uyu tuttu. Bireö жазып atar. Bu Thomas деген ukmuş bayıp ketти, kıyın bolup ketти. Hiç nerse bayıgan жоқ. Mında aytып koyayın sizlerге. Burada bilesizler, men özüm baya biznes kılıp, çoğultup жүргөн, иштеп жүргөнмүн. 2017-18 жылдары бүт бизнести сапканбыз. 30 ay автозаправка станцияларыбыз бар эле, бир нефтебазабыз бар эле, бир перегонный нефтеперерабатывающий заводубуз бар эле. Баарын 2018 жылы сапканбыз. Ошондо керек болду. Ошондо 6 заправка калган. 6 заправка. 2019 жылы 6 заправка калган. Бүгүнкү күнгө чейин ошо 6 заправканы эле иштетет. Keçe günü buraya жазып чыгып Томастын 50 заправкасы бар экен. Андай жок. Ол 6 болгон, 6 эле иштетет. Шайыштын баласы Таймураз келип, эки айда салып берет деп айткан сөзүнө туруп, күн сааты менен 2 ай, ровно 2 айда бүтүрүштү. Асмандан түшүп, жерден чыгып, же болбосо бирөөдөн тартып алган эмес, өзүнүн эмгеги менен тапкан ошо кирешесинен мынтип жардам берип атат. Калчыбек Ташиевдин уулу Таймураз эңибизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушундай бизге окшогон инсандарга жардам бергендиги үчүн чоң рахмат. Çaylıklardan beri altın ha? Çaylıklardan koyuyorsun. Çaylık kalktı süйлөшүп, жанагы желдин арасына ар түрдүү жаман нерселер таркатканга аракет кылгандар. Ошолор бирөөсү бир ташты көтөрүп койбойт. Бирөөсү бир ташты көтөрүп же бирөөгө бир жардам берип койбойт. Ошон үчүн аларга ишенбестен болгон ишке, кылынып аткан ишке көзү менен көрүп, кармаган ишке ишениш керек деген ойдомун да. Мен Калчыбек Ташиевдин уулу баламын. Дел ушул изге кирди, биз күтүүсүздөн эле киргенде эле ушул үйдү бүгүндөн баштап сиздердики жылуу жумшак жашаңыздар дегенде ушундай бир жаш чыкты. Ал жашты мен азыр айта албайм да. Жоқ жерден сөздөрү чыгарып, жоқ жерден бирөөгө жалар жабам деген адамдар ошолор Кудайдын алдында жооп берсин. Күнөөсүн өзүнүн мойну менен тарта берсин. Ошол күнөөлөрүн айткан сөздөрү үчүн Алла Таала аларды эч качан жакшылык алып барбайт. Кайсыл эр жүрөгүм жолборс таштай деп айткан адам мага келип көзүмө ушул сөздү айтсынчы. Айта албайт. Себеби андай эч кандай себеп жок. Ошентип жаман сөздөрдү чыгарып, ийинен чыкпай, отуруп алып бар нерселерди токуп отура беришет. Ошондуктан биз эркекпиз, эркектик намысыбызды аткарышыбыз керек.